Салам достор, биздин каналга жазылып шоу-бизнес жаңылыктары менен кабардар болуңуздар. Дарыкана деген сөздү туура жаза албаган ырчы Анжелика Кайратова элге акыл үйрөттү. Ал буга чейин былтыр Кыргызстандын эгемендүүлүк алганына канча жыл болду деген суроого жооп бере албай, коомчулукта катуу сынга кабылган. Ал эми ырчы жазган постунда бир нече каталарга жол берген. Үч жарандан вирус качып чыкты. Үч жарандан ооруканадан анализдер 14 күндөн соң кайталап текшерсе терс чыкты. Жакшы жаңылык, баары айыгып кетсе экен. Чет мамлекеттен бир жума мурун келгендер, эч кимге өзүңөр эле жолобой тургулачы. Айыл жергелеринде жүрөсүздөр билмексенге салып, постторду өтүп, алдап, атайлап киши өлтүрүүгө шектүү деп силерди кармаса дагы жарашат. Туура түшүнүп тесттен өтүп коюңуздар сураныч. Түндө эшикке чыгуу болбойт десе дагы 137 жаран кече кармалды. Үйдө болуңуздар. Дарыкана, ооруканага, дүкөнгө чыгуу гана кагаз уруксаты менен деген билдирүү калтырды ырчы. Самара Каримованын ийгилиги Анжеликаны ыйлаттыбы? Шоу дүйнө жеңил желпи пиар менен жашап калбадыбы? Жарытылуу ырлары жок, болгону кийген кийме, кооз жерден сүрөткө түшкөндөр менен сыймыктанышат, болбогон хайптарды жасашат, жана башкалар. Самара Каримованын Instagram баракчасындагы катталуучулары 2 миллионго жетиптир. Ийгилиги ырчы эгис тууп салганда эле уралып, кубанып, мактанганын жашыра албай асманга учуп кетиптир. Муну көргөн Анжеликанын маанайы түшүп, элге көрүнбөй ыйлаганы распы? Атаандашына жетпей кыйналып келатканын билебиз. Анжеликанын Instagramдагы катталуучулары 1 миллион 800 миңден ашат. Качан кубалап жетери белгисиз. Же дагы бир байманап менен хайп кыла коюп катталуучулары көбөйүп кетеби? Гүлжайна Атакканова карантин бүтсүн, жездеңер менен тааныштырам. Куудул ырчы актриса Гүлжайна Атакканова жакында турмуш жолуна аттанат. Бул тууралуу Куудулайым Instagram баракчасына маалымдады. Бул күндү көптөн күтүп жашадым, бирок сабыр кылдым. Өз теңимди таптым. Аллахыма чексиз шүгүр айтамын. Жакында той, карантиндин бүтүшүн күн санап күтүп жатабыз. Аз күндө жездеңер менен тааныштырам. Баарыбыз бактылуу бололу, Кыргызстаныбыз тынч болсун. Көп кыйын күндөрдү башыбыздан өткөрдүк, бирок бири-бирибизди таштап кетпедик. Мен сени сүйөм, Сасык. Сендей жигитти чаап алган мен да жөнөкөй кыз эмесмин деген ырчайым. Нурлан Мотоевке шоу-бизнестен сунуштар түшүүдө. Аз күн мурда Игорь Корнелюктун «Дожди» чыгармасы Нурлан Мотоев ырдап чыгып, интернет айдыңында талкуу жаралган. Элдин баары коронавирустан сарсанага батып жатканда каарманыбыз позитив таратууда. Маанай көтөргөнү эп болгон эле. Көп өтпөй көмүр королуна шоу-бизнестен сунуштар түшүп жатканын кабар алдык. Жакшы долбоорлор алдыда экен. Нурлан Мотоев жакында дүйнөлүк хитке айланган ырларды аңгызча ырдап чыгарын, ошондой эле кыргыз тилинде да обон созорун билдирди. Так и надо, все говорят, так и надо, сам виноват. Я про нее забывал, и часто не замечал, и наконец потерял. Так и надо, не разглядел, так и надо, я не удел. Ее встречает один и провожает другой, а я как будто чужой, чужой, чужой. Подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. Дожди, дожди, подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. 30 мартта ырчы Шахзоданын мурунку жолдошу, продюсер жана Тарона Ресарт үн жаздыруучу студиясынын негиздөөчүсү Равшан Юлдашев 59 жашында каза болду. Бул тууралуу өзбек маалымат булактары жазып чыгышты. Маалым болгондой, Равшан Юлдашевдин күтүүсүз өлүмүнө инфаркт себеп болгон. Эске салсак, Равшан Юлдашев белгилүү ырчы жана актриса Лола Юлдашеванын атасы.